Баткенде салмагы дээрлик 3 тонна контрабандалык лимон кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Ага ылайык Баткен облусунун Караван айылында ММ аттуу кыргыз жаранынын башкаруусунда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа текшерилген. Унаадан жалпы салмагы 2 тонна 775 килограммды түзгөн лимон табылган. Жүктүн бажылык таризөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтер болгон эмес. Мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 138.775 сомду түздү. Бул факт боюнча материалдар бажылык териштирүү тобуна өткөрүлүп берилди. Баткен бажысынын кызматкерлери 1 тоннадан ашык контрабандалык жүктү кармады. Маалыматка ылайык, Разаков Баткен Ош унаа жолунда АГБ аттуу кыргыз жаранынын башкаруусунда Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Текшерүүнүн жүрүшүндө унаадан насыбай жасоо үчүн махорка жана чегилбеген тамекинин сабактары табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 1399 килограммды түзгөн. Жүктүн бажылык таризөдөн өткөндүгүн тастыктаган документтери болгон эмес. Соода өнөр жай палатасынын экспертинин корутундусуна ылайык, кармалган товардын орточо базар баасы 221.400 сомду түздү. Бул факты боюнча чогултулган материалдар бажы кызматы тарабынан каралууда.